Мен дагы атам бар кезинде байдын, бардын бир чоң кызмат иштеген адамдын кызы болбосом дагы атамды бек бача менен хан бачадан кем көрчү эмесмин. Кадырлуу көрчүмүн, жакшы көрчүмүн абдан. Өзү да жакшы адам болчу. Балдарынын баарына тең караган. Ушунчалык токтоо, ушунчалык сабырдуу, адамкерчиликтүү адам эле. Анан дайыма сабырдуулукка, токтоолукка, көтөрүмдүүлүккө чакырчу. Ошондой болболам. Алкылдап, албуттанганда, өкүрүп, бакырып, ыйлаганда эч нерсе чыкпайт балам. Баардык нерсени жайбаракат чечиш керек деп. Чындыгы ошондой экен. Убакыт өткөндө гана көп нерсени түшүнөт экенсиң. Атам бир кезекте келип короомду карай берер эле. Бул эмнеси, бул эмнеге карайт короону деп таң калчумун. Анан эми ал киши жок болгондон кийин, көп жылдан кийин анан көрдүм да. Корого тигини тиктим, муну тиктим, баары көйкөлүп өсүп турганда ошону көрүп көзүм да ыйлап, көкүрөгүм да ыйлады да ошондо. Анан балдарыма айтып калам, силердин үй жайыңар болсо, барып эле муну жерге муну тик, тигини териге тик, баланчаны баланча кыл деп эле айтам. Макоого айтыш керек. Макоону карап мынтип эметкенде ошол менин көңүлүмдү карап айтпаса керек, болбосо ай күн салкын, мына жерге алма тик, мына жерге баланча тик. Эмне жүрөсүң балам? Десе, болот эле. Азыр килейген бак болмок алар. Мен жаңы эле кондурдум ошолорду. Анан адам баласы билбеген нерсе көп болот, билгени аз болот. Жанагы эле чоң кызмат иштегендер, айылда жашаган, үйдө жашаган, бак-шак кандай өсөт, эмне экендер билбеген адамдар болот экен. Кээ бирөө алма кайсы, өрүк кайсы экенин да тааныбаган адамдар болот экен. Алмабы бул, эмне бул? Бул эмне, өрүкпү бул эмне деп. Апек окуяланайын, асмандан түштүң беле катуу деген учурум болгон. Бир жолу ушул жерге бир военный офицер бала келип. Эчтекени көрбөй чоңоюшса, эчтеке менен иши жок болуп калат экен да. Дикий болуп. Адамды дикий кылып өстүрбөй, адамды адам кылып өстүрүш керек экен. Кичинекей кезинен мынабул өрүк, мынабул алма, мынабул мындай, бул тигиндей, бул мындай мөмө берет деп. Балага колдон келсе ошондой нерсенин баарын үйрөткөн жакшы болот. Ошондо жөнөкөй жупуна адамдар чыгат, жаралат ошондо. Анан жаңы кейкейтип эле акчаны колуна берип, машина мингизип, анан оюңду оттой бер. Ме, акча керекпи? Ме деген ал туура эмес. Антип балаңга жакшы көрүнө албайсың. Балаңды бузам десең ошондой кыл. Балаңды адам кылам десең, балаңдын тискинин тартып жүр. Адамдын тискининде болот. Айбандын да тискини болот. Айбанды жоңгосоң бетине басып кетпейби? Анан мындай буруп, мындай бурган үчүн ал бияка кетет, ооздук салып. Адамдын деле ооздугу барат да. Ата энени укпаган бала болбойт. Ар бир ата эне өзүнүн баласына бир пайгамбар деп айтат аталар. Ар бир ата энени, ар бир өзүнүн баласы укпай койбойт. Бирок кичине кезинен баланы 5 жашынан баштап тарбияла деп айтат аталар. 5 жаштан баштап акыл айтып адамга. Адам кылып өстүр деп айтат. 10 бала төрөштүн өзү максат эмес. Адамды өстүрүш максат деп айтат. Адам. Адам деген эки буттунун баарын адам дей берсек болбойт. Эки буттуу болуп айбандан жаман адамдар бар да. Ошондо адам, чыныгы адамды өстүрүш керек да. Чыныгы адам өсүп чоңоюштун өзү кыйын болот.